Арыбаңыздар, ардактуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары, адаттагыдай эле сабагыбызды баштайбыз. Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинин номер 36 сабак. Билимдерди системага салуу деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Билим бул белгилүү бир тармак боюнча теорема, идея, аныктама, эреже, түшүнүк жана башка информациялардын жыйындысы. Биз билимдерди китеп, темалардан алабыз, бирок улам кийинки темалар өтүлгөн сайын унутуп калабыз же аралаштырып жиберебиз. Себеби ал билимдер өздөштүрүлүп, системалаштырылып, жалпыланган эмес. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер. Окуу, угуу аркылуу билим алуу бул биринчи этап. Ал эми алган билими жөнүндө ойлоп, аны пайдаланып, өзүнө сиңирип алып калуу бул экинчи этап. Бул этап өздөштүрүү деп аталат. Демек биз унутуп калуубуздун себеби билим алуунун экинчи этабына өздөштүрүүгө көтөрүлгөн эмеспиз. Мисалы, саат механизми бириктирилбесе кыймылга келбейт. Ошол сыяктуу эле теманын негизги идеясы, эреже, аныктамасы, мисал корутундусу бири-бири менен байланышпаса, бир бүтүн мазмунду чыгарбайт. Андыктан, урматтуу кесиптештер, мазмун чыкпаса, демек тема түшүнүксүз болуп калат. Системалаштыруу бул жалпылоо, бекем өздөштүрүүнүн эң маанилүү этабы. Ал эми система бул бир бүтүндүктү түзгөн бир нече бөлүктүн өз ара байланышы жана таасири. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, биздин сабактардын баардыгы билимдерди системалаштырып берүүгө багытталган. Бирок биз ага анчалык маани бербейбиз. Демек, билимдерди системага салуу бул чоң бир курс, бөлүм, главага кирген темаларды бир бүтүн кылып, байланыштырып, системага салып чыгуу. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, олимпиадага катышкан жана экзаменге даярданган окуучулар бир бөлүм, глава, курсту үйрөнүп чыккандан кийин ошолордун ар бирин түзгөн тема, подтемаларды системалаштырып, жалпылап бириктирип, бир бүтүн, образ, элес түзүп чыгуусу зарыл. Ошондо бул билим системалуу, масштабтуу болуп унутулбайт. Бири унутулса, экинчиси аркылуу таап алса болот. Системалаштырып жалпылоо үчүн бир бөлүм же главаны түзгөн негизги өзөгүн алып, бири-бири менен себеп натыйжа, байланышы, таасири, ирети жана башкалардын таап чыгуу керек. Себеби ар кайсы бир бөлүм же главадагы темалар бири-бирин улап, толуктап, бири экинчисине себеп натыйжа болуп байланышып турат. Ар бир теманы системалуу үйрөнүүнүн формуласы. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер. Биринчи, тема, негизги идея, мисал, далил, факт, корутунду. Ар бир тема өзү төмөнкүдөй системага бөлүнөт. Биринчи, тема, экинчи, негизги теориялык мазмун, үчүнчү, подтема, төртүнчү, аныктама, эреже, теорема. Бешинчи, термин, түшүнүк, формула. Алтынчы, мисал, жетинчи, корутунду. Демек, ар бир теманы системалуу үйрөнүүнүн формуласы мына жогоруда айтылгандай 7 формула менен темаларды системалаштырып чыксак, абдан балдарга дагы түшүнүктүү болот. Бүгүнкү чыгарылышта сиздер билимдерди системага салуу тууралуу маалымат ала алдыңыздар. Ал эми кийинки чыгарылышта сиздер ошол эле билимдерди системалаштыруунун түрлөрү жөнүндө дагы маалымат аласыздар. Андыктан каналга катталып койсоңуздар, чыккан сабакты өз учурунда көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуздар. Ошону менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бар болуңуздар.